Ушундай суроо бергенде мен канча жыл башта ушу жооп бердим эле. Менин кумирим менин атам. Мен бала кезден ойлой берчүмүн, чоңойсом мен ата болом. Мен атам болом мен. Мен ушу атам билгенди билсем, атам жеткен бийиктикке жетсе, мен бактылуумун деп. Ушундай деп ойлочумун. Дайым эмнегедир менин атам дүйнөдөгү эң акылдуу, эң күчтүү киши болчу да, кыркырап баягы айылда кечиндеги баратканыңда аябай көп иттер чуркайт аркаңдан, жана чабандардын иттери бар да айылдан келетканда. Ошолор келетканда дагы атам менен баратсам коркпойт элем да, эмнегедир атамдын жанына жолой албайт дечи элем да ошондой. Балалык баяу сезимдер менен. А чоңойгон сайын атам көрсө мен бала кездеги ойлогондон да күчтүү экен. Аска зоо экен. Таянганыңда дагы, жөлөнгөнүңдө дагы эмне кылсаң көтөрө турган атаң экен ошо. Ошондуктан мен атам жеткен бийиктикке жетсем деп ойлойт элем. Анан кээде сурашат да, атаңыз айылда эле бир мектепте мугалим экен, сиз ушундай бийиктиктерге жеттиңиз, ал бийиктик бүгүн бар эртең жок бийиктик. Мен адамдык касиетиндеги бийиктиктерди айтып атам мен. Ал бийиктикти айткан жокмун. Ал киши билгенди билсем деп аракет кылат элем. Себеп кандай суроо берсең жооп даяр эле. Китепти аябай көп окуган кишилер. Кумирим бойдон калат, мен көзүм өткөнчө кумирим ошол атам болот. Санжыраны да көп айтчу, бул кишини мен атамдын курдаштары, достору азыр да айылга барып калсам айтып калат, атаң бир жүргөн эле китеп эле депчи. Кимдин чоң атасын ким десең дагы айтып берет эле, тобуга келтиребиз дейт да, бул кайдан билип алган? Мүмкүн чоң атамдан ушундай болуп калса керек. Анан комузду да жакшы чертчү эле да. Эмнегедир комуздун учун тиштетип коюп чертет эле да. Эмнеге тиштетип кое берет билбейсиң да. Анан момундай бир жакшынакай кылып өрүп койгон бир жип бар эле, ошону байлап коет эле дагы, ошонун четинен тиштеп турат эле, мен тиштегенден кийин комуз чертет эле. Бүгүнкү акылым менен ойлойм. Мүмкүн ошол комуздун үнү тиш аркылуу жан дүйнөсүнө сиңсин деген бир аракет болсо керек. Мен түшүнбөйм, азыр мүмкүн ошондой деп ойлойм. Кечинде эле келгенде эле ошол өзү олтуруп алып ушул жан баштап жатып ушу комуз черткенде тиштетип койчу.